Үстүбүздөгү жылдын башында электр энергиясынын тарифи көтөрүлөрү айтылган. Эми 1 майдан тарта тургундар үчүн электр энергиясынын баасы 1 сомду түзөт. Бул боюнча токтомго 14-апрелде министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. Аталган документке ылайык электр энергиясын 700 киловатт-сааттан жогору көлөмдө пайдаланган учурда тариф 2 сом 16 тыйын болуп, мурдагы деңгээлде сакталат. Муктаж болгон үй-бүлөлөр жана жарандар үчүн дагы мурдагы деңгээлде сакталып, 1 киловатт-саат үчүн 50 тыйынды түзөт. Ал эми электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн тариф 5 сом 4 тыйындын ордуна 3 сом 28 тыйынга чейин төмөндөтүлдү. Кыргызстан эң арзан электр энергиясы боюнча дүйнөдө 4-орунда турат. Мисалга алсак, коңшу мамлекеттерде Казакстанда электр энергиясынын 1 киловатт-саатын 3 сом 54 тыйындан сатып алат. Россияда 4 сом 60 тыйын, Кыргызстанда болсо 23 тыйынга жогорулоодо. Бул керектөөчүлөрдүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга көрүлгөн чараларынын бири. Эми өзүңөр билесиңер, бул 2014 жылдан бери бул тариф өзгөрүү болгон эмес. Бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар. Мисалы үчүн ошол убакта бизде алган тетиктердин баасы канча деңгээлде көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө биздин оборудованиялардын эскилиги жеткен. 60-70 жылкы чыккан трансформаторлор иштейт. Ал трансформаторлордун бүгүнкү күндө алмашуу тетиктери дагы чыкпайт да. Бүгүнкү күндө бүт өзгөрүлгөн жаңы современный оборудованиялар чыга баштаган. Мисалы үчүн бир эле мисал келтирсем, отходящий фидерлер деп коет, ошолорду өчүрүп жандыруучу тетиктин масляный болгон илгери. Азыр вакуумный чыгып, жаңы типтеги. Аны биз мисалы анын тетигин алайлы десек дагы бүгүнкү күндө ал чыкпайт. Аны жаңылаш керек, өзгөртүш керек. Ал өзгөртүш үчүн анын бүгүнкү баасы жогору турат. Тарифтик саясатка киргизилип жаткан өзгөрүүлөр Советтер Союзунан бери алмаштыра элек жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет. Учурда энергетика жабдууларынын 80%нан көбү эскирген абалда. Ошондуктан коомчулукта муну туура түшүнүү менен кабыл алаарын айтышууда. Башка жактарда өтө эле кымбат экен. Бизде эң арзаны бизде экен да. Менче туура эле телевизордо тынбай айтып атат го жанагы. Ошол электр энергия келген линиялар баардык иштен чыгып эскирип калды деп аларды кайра жаңылаш үчүн дагы эме керек да, каражат менче туура эле. Жогорулаш керек. Себеби биздин азыр мамычылардын баардыгы жетишпей атат. Иши кылса пайдасы тие турган болсо канча кылып кошулса дагы иштетсе болот. Жакшы эле. Эми жакшы эле, кымбаттаса кымбаттай берсин да, 1 сом болсо жакшы эле, эмне кылабыз эми? Мейли, свет жакшы эле болуп калды, өчкөн жок. Ошо мурункудан жакшы эле. Мейли, көтөрүлө берсин, эмне дейбиз? Жакшы, давно кылыш керек болчу. Себеби энергия бизге жетишпей атпайбы? Население көбөйүп атат. 30 жылдан бери көтөрүлгөн да жок эчтеке. Ошон үчүн жакшы эле карайбыз, көз карашта жакшы эле. Себеби карызы жок иштейт. Электричество азыр көбүнчө карыз да. Обязательно жаңыланыш керек. Ал туура. Аны жаңылабаса болбойт. Себеби ар бир нерсенин өзүнүн убакыты бар да. Мына кийимдин дагы эскиргенден кийин тытылабы аласың. Шымың да ошондой, туфлиң да ошондой. Ошондой эле ал немени необходимо алыш керек. Аны албаса болбойт. Ал мамлекетте баары жок кымбат болуш керек. Капа болуштун кереги жок. Ал энергия биз азыр карыз болуп атпайбыз. Ал тарифти көтөрмөйүнчө карыз боюнча жүрө бермек беле. Көтөрүш керек. Всё. Башка мамлекеттерге салыштырсынчы. Биздики арзан болуп атпайбы? Бар нерсе баа өсүп атат, эми мурдагы заман жок да азыр. Бир жагы түрлүү болуш керек. Тариф саясаты өзгөрсө да аз камсыз болгон үй-бүлөлөр эски баа менен тагыраагы 50 тыйындан төлөшөт. Ал эми тарифтерди жогорулатууга байланыштуу көрүлүп жаткан чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана керектөөнүн көлөмүн өсүп жаткан шарттарда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн зарыл. Калкыбыз өстү, заман азыр талап ушундай болуп атат, баардык нерсе кымбаттады. Ошого карата энергия 2015 жылкы акыркы жолу болду. Ошондон бери эч кыймылдаган жок. Баардык бак кымбаттабадыбы. Ошон үчүн баардык нерсе кымбаттагандан соң азыр талап ушундай болуп атат. Жабдыктар
колдонулган жабдыктар баардыгы эскирди, аларды алмаштырыш керек. Энергиянын акчасы бизге монда пенсияга кетип атат, баардык төлөмдөргө болуп атат. Ошон үчүн тарифти көтөргөнгө азыркы убакыт ошол заман талап болуп атат да. Ушундай эмеге биз зарыл болуп атабыз. Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүк алгандан бери бир гана ГЭС курулган эмес. Электр энергиясын колдонуу 1991-жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.